Тойдо чашташкандар, фигура гитара, бир күндүк жетекчи, боёксуз Айжан, шоу-бизнестеги бир жылдык чырлар. 2018 жыл аягына жетип, бир нече сааттардан кийин жаңы жылдын коңгуроосу кагылуу алдында турат. Карапайым калк дагы, жумушчулар дагы, жеде калса, шоу-бизнестин өкүлдөрү дагы быйылкы жылдын жыйынтыгын чыгарып олтурган кези. 2018 жылда шоу-бизнес чөйрөсүндө кандай чуулгандуу чыр-чатактар болуп өткөндүгүн тизмектеп көрдүк. Айгерим Расул кызы Нурзат Токтосунова. 2018 жылда көпчүлүктүн оозуна алынган ырчылардын бири алып баруучу Нурзат Токтосунова менен ырчы Айгерим Расул кызынын тойдогу пикир келишпестиги. Бул окуя пикир келишпестиги эле эмес, чашташуу менен аяктаганы маалым. Күбөлөр видео тасмага түшүрүп алынган интернет булактарына таратып жиберишкен. Айгерим Расул кызы кош бойлуу болгондуктан Нурзат катуу сынга кабылган. Кийинчерээк Гүлшайыр Садыбакасова эки атактууну элдештирген. Аваз Акимов, Назира Жетигенова. Бул экөөнүн ырчы Инстаграмга, ырчы Аваз Акимов алып баруучу Назира Жетигенованын фигурасы талкууга алынган сүрөт жүктөгөндөн кийин башталган. Алардын кайым айтышуулары маалымат каражаттарына тарагандан кийин атактуулар элдешишкен. Назира Жетигенова «Аваз менин иним, биз бат урушуп бат эле элдешебиз» деп Инстаграм баракчасына кабарлаган. Роза Шакирова, Илим Карыпбеков. Ырчы Роза Шакирова жеке интернет баракчасына КТРКнын жетекчиси Илим Карыпбековго болгон нааразычылыгын жазып чыккан. Коомчулук Карыпбековду катуу талкууга алып, анын дарегине терс пикирлерди калтырышкан. Көп өтпөй Илим мырза «Менин Роза Шакирова менен да, башка ырчылар менен да ысык суугум жок» деп көпчүлүктү түйшөлткөн суроого жооп берген. Анжелика Урмат Бекполиев. Ырчы Анжеликанын жеке жашоосу, ишмердиги, чыгармачылыгы социалдык тармакта бир жыл бою талкууда болду. Быйыл ырчы айым жолдошу Урмат Бекполиев менен эки айрым жолго түшкөндүгү тууралуу маалымдады. Алардын ажырашуусунун бир олуттуу себеби каармандар тарабынан айтылбаган менен коомчулук ар тараптуу өз божомолдорун айтып чыгышты. Айрымдар Анжеликадан ката кетти дешсе, башкалар Урмат көп кетти деп айтышты. Окуядан көп убакыт өтпөй Анжелика атасынын фамилиясына кайра өткөндүгүн кабарлаган. Кийинчерээк ырчы айым жүрөгүмдүн ээси бар, мен ал адамдын жүзүн эч качан көргөзбөйм деп маалымат берген. Сайкал Садыбакасова, Максат Давранов. Бул эки жаш турмуш кургандан көп өтпөй эле белгисиз себептерден улам жеке баракчасындагы чогуу түшкөн сүрөттөрүн өчүрүп салышкан. Эки жаш бул тууралуу ачык маалымат беришпесе да, Инстаграм баракчалары аркылуу бири-биринин дарегине какшык постторду жазышты. Бирок бүгүнкү күнгө чейин алар маалымат каражаттарына так маалымат бербей келишет. Самара Каримова, Азамат Жаманкулов. Самара Каримова да быйылкы жылдын чырларынан кур калган жок. Ырчы Оштогу музыкалык окуу жайга жетекчи болуп дайындалып, бир күндөн кийин кызматтан бошотулган. Маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов бул мыйзамсыз чечим болгондугун жана ырчы айым бул кызматты өзү сурап алгандыгын кабарлады.